Баарыңыздарга кутман күн достор. Мен каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен аябай даамдуу жана тоюмдуу тамак коордак гүл мантылары менен жасайбыз. Анда эмесе видеону акырына чейин көрүп, видео жакса лайк басып, комментарий жазып кетиңиздер. Эң биринчи этибизди даярдап алабыз. Бул тамакты мен бүгүн койдун этинен жасадым. Койдун кабыргаларын, эттерин чоң-чоң бөлүктөргө бөлүп, татымына жараша туз салып, туздап алабыз. Өзүңүздөргө жаккан кошулмаларды кошуп алсаңыздар болот. Бул жерде мен мурч жана кориандр кошуп, жакшылап аралаштырып алдым. Казаныбызга өсүмдүк майынан куюп, майыбыз кызыгандан кийин этибизди салабыз. Үстүнө майда тууралган чеснокту кошуп, капкагын жаап, 1 саатка жай отко дымдап бышырып алабыз. Суу кошпойбуз, эттин өзүнүн суусу чыгат. Этибиз дымдалып бышканча биз камырыбызды даярдайбыз. Ал үчүн идишибизге жарты кашык туз жана 200 грамм суу куюп, үстүнө 1 жумурткабызды чагып, жакшылап тузу эригенче аралаштырып алабыз. Үстүнө электен өткөзүлгөн унубузду кошуп, орточо катуулукта камыр ыйлайбыз. Унду кошордо сөзсүз түрдө электен өткөзүп алыңыздар, ошондо ундун арасына аба кирип, камырыңыздар абдан жакшы камыр болот жана жакшы жайылат. Камырыбызды ыйлап алгандан кийин үстүн жаап 5 мүнөткө калтырабыз. 5 мүнөттөн кийин камырыбызды дагы бир жолу ыйлап алабыз. Жакшылап ыйлап алгандан кийин үстүн жаап, камырыбыз тынытканча 20 мүнөткө коюп коебуз. Тамакка кошконго бизге ушундай орточо көлөмдөгү 2 пияз керек болот. 2 пиязды туурап даярдап алдым. Кезектеги бизге керектүү жашылчалар бул таттуу калемпир, 2 сабиз жана 10 чакты картошка керек болот. Картошкаларыбызды чоң-чоң бөлүктөргө бөлүп алабыз. Эгер сизде майдараак картошкалар болсо, бүтүн кошсоңуздар да болот. Туурап алган картошкаларыбызды идишибизге салып, сабизди да чоң-чоң бөлүктөргө бөлөбүз. Сабиздерди туурап алгандан кийин аны да картошканын үстүнө салабыз. Жарты аш кашык тузубузду кошуп, жакшылап аралаштырабыз. Таттуу калемпирибиздин ортосундагы сөңгөгүнөн тазалап, чоң-чоң бөлүктөргө бөлүп алабыз. Этибиздин үстүнө туурап алган пиязыбызды кошобуз жана капкагын жаап, дагы 10 мүнөткө дымдап бышырабыз. Пиязыбыз курулгандан кийин эттин үстүнө туздап алган картошка жана сабиздерди салабыз. Эгер сиздер жашылчалар эзилбесин десеңиздер, мен сыяктуу тамакты аралаштырбай дымдап бышырсаңыздар болот. Мен жашылчаларды салгандан кийин 20 мүнөт дымдап бышырып алдым. Картошка жана сабиздери бышып, уже даяр болуп калды. Эми үстүнө таттуу калемпирлерибизди кошуп, дагы 10 мүнөткө дымдайбыз. Эми биз гүл мантыбыздын ичине начинка даярдайбыз. Ал үчүн бизге 1 сабиз жана көк пияз керек болот. Көк пиязыбызды майдалап туурап алабыз. Ал эми сабизибизди терканын ушундай майдараак көзүнөн өткөзүп алабыз. Мынакей бизде сабизди өткөзүп алдык. Эми үстүнө көк пиязыбызды кошуп, татымына жараша туз жана бир аз өсүмдүк майынан куюп, жакшылап аралаштырабыз. Мантынын начинкасын өз каалоолоруңуз боюнча жасап алсаңыздар болот. Камырыбызды жайып баштайбыз. Колубуз менен бир аз басып, үстүнө ун себелеп алып, октоодун жардамы менен жаябыз. Камырдын чекелери чоюлбай, теп-тегиз болуп жайылышы үчүн камырды октоого ороп жайып жатканда ортосун баспай, 2 чекесин гана басып жаябыз. Ошондо биздин камырыбыз тегиз
жана тептегерек болуп жакшы жайылат. Камырыбызды жука кылып жайып алдык. Эми үстүнө өсүмдүк майынан куюп, колубуз менен же ушундай щетканын жардамы менен бардык жерине жеткизип, тегиз кылып жагып чыгабыз. Видеодо көрсөтүлгөндөй кылып камырыбызды кыркып алабыз. Ар бир кыркып алган камырдын ичине начинкабызды салып, камырыбызды экиге бүктөп, тоголотуп отуруп, мантыбызды түйүп алабыз. Мынакей достор, бизде ушундай гүл манты пайда болду. Дагы бир жолу көрсөтүп жиберейин. Кыркып алган камырдын ичине начинкабызды салып, камырыбызды экиге бүктөп, ушундай тоголотуп отуруп, мантыбызды түйүп алабыз. Табагыбыздын астын өсүмдүк майы менен майлап алып, үстүнө гүл мантыларыбызды бири-бирине тийгизбей, алыс-алыс аралыкта тизип чыгабыз. Манта баркабызга салып, кайнап турган суудун буусунда 20-25 минутта бышырып алабыз. Мынакей достор, биздин куурдагыбыз да, гүл мантыбыз да бышты. Азыр табагыбызга салып, кооздоп, дасторконго сунабыз. Бул таттуу калемпирлерибизди азыр үстүнө кооздогонго пайдаланабыз. Куурдагыбыздын эти жумшак болуп, аябай даамдуу болуп чыкты. Достор, сиздер да ушул рецепт менен жасап көрүңүздөр. Өтө даамдуу, тоюмдуу тамак болот. Куурдагыбыздын бетине таттуу калемпирлерибизди коюп чыгабыз жана гүл мантыларыбызды орноштурабыз. Мынакей достор, биздин тамагыбыз даяр. Өзүңүздөр көрүп тургандай, өтө кооз, даамдуу жана өтө тоюмдуу тамак болду. Сиздер да бул тамакты жасап, конокторуңуздарды, үй бүлөңүздөрдү кубантыңыздар. Эгер видео жакса, менин каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетиңиздер. Сиздер менен болгон Динара Калилова. Тамагыңыздар таттуу болсун.